Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. 5 март Ак Калпак күнү. Ак Калпак күнү деп 2011 5 мартта жарыяланган. Анын негиздөөчүсү Рыспек Жабиров. Бул күн 2016 жылдан тарта Кыргызстандын аймактарында расмий түрдө белгиленип келет. Ак Калпак байыртадан ата-бабаларыбыздын мурасы катары саналып, калпак аркылуу кыргыз эли адамдын жашын, коомдогу абалын билишкен. Калпакты майрамдарда, жумушта, конокто, тойлордо жана кадимки турмуш тиричиликте кийишет. Калпак бул кыргыздын кийим-кечелеринин ичинен эң ыйыгы. Бул байыркы баш кийимди кийген адам илгерки бабаларынын тарыхына тамырлашып, калайык калкынын тагдырына бекем байланат. Калпак кыргыздын улуттук көркөм дөөлөттөрүнүн көрөңгөсү. Кыргыз өмүрү түбөлүк кылымдарга созулса, кыргыз калпагынын өмүрү да дал ошондой узак, уламалуу санжыра. Ыйыксың ак калпак, ылайык мактансак, кир кылбай өзүңдү киебиз ардактап. Ак калпак кыргыз белгиси, ак калпак кийген эр киши алыстан көзгө элестейт аскарлуу тоонун мөңгүсү. Кийгенде башка жарашкан, сууктанып баары карашкан, ак калпак калган мураска, атабыз Айкөл Манов